Достор, программабызды улантабыз. Бүгүн ушул оюнда сиздерге ушундай жакшынакай болгон дрель деп коебузго ушул нерсени ойнотобуз. Бардыгыңыздар оюнга катышыңыздар, суроолорго жооп бериңиздер. Анан сөзсүз түрдө сиздерди ушундай дрелден ар кандай ушундай жакшынакай шаймандары сиздерди күтүп атат. Бардыгыңыздар ойноңуздар, утуңуздар, бардыгыңыздарга алдын ала ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми 59 20 70 номерине байланышка чыксаңыздар, түз эфирде ушул номер иштейт. Ал эми биздин сурообуз болсо төмөнкүчө жаңырмакчы сөз кезегин кесиптешим Канышайга узатам. Канышай. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыркы мүнөттөн баштап экранга жакыныраак келиңиздер, анткени сиздер күткөн мына оюн башталды. Биздин сурообуз төмөндөгүчө жаңырат. Бул жакта катылган затты Иранда адамдарды жазага тартканда колдонушкан экен. Ал эми европалыктардын ишенимине караганда бир маанилүү иш-чарага аттанып жатканда бул затты чөнтөгүнө салып алса, ал иш-чара эң мыкты деңгээлде өткөн экен. Бул эмне болушу мүмкүн? Жакшылап ойлонуп көрөбүз. 0312 59 20 70 сандарына байланыш чыгып каалаган таблицаны ачып өзүңүздүн жообуңузду айтсаңыз болот. Мен сиздерге кичине багыттама берип кетейин. Бул зат өлбөйт, өлгөн дагы эмес, сынбайт жана бул затты адам баласы өз колу менен жасай албайт. Дагы бир багыттаманы айтып кетсем, бул зат адам баласынын тагдырын дегеле кылымдаган көптөгөн миңдеген жылдарды башынан өткөзүп келет, эпохаларды өткөзүп келет. Бул эмне болушу мүмкүн? Жакшылап ойлонобуз. 59 20 70 сандарына байланышка чыгабыз. Эгерде ким туура жоопту айтса, мына ушул KG Group компаниясынын эң мыкты шаймандарын утуп алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ойлонобуз. Суроону дагы бир ирет кайталап кетейин. Иранда адамдарды бизде байланышка чыккан адам бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмантаңыз менен келиңиз. Атыңыз ким болот? Гүлбарчын. Каяктан чалып атасыз? Иштесем. Келиңиз, кайсы таблицаны ачасыз? 6-чыны. 6-чы таблицаны ачып берип коюңуздар. 6-чы таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул жерде кайсы сүрөт катылган? Алло. Чейдан эмеспи? Чейдан. Кайра бир жолу кайталап койсоңуз? Алло. Алло. Чейдана. Жок, тилекке каршы жооп туура эмес. Бирок чоң рахмат байланышка келгениңиз үчүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жакшылап ойлонуп көрөбүз. Байланышка чыгабыз. Бул нерсе Кыргызстанда дагы бар. Биз көчөгө чыксак бул нерсе жайнап жатат десем болот. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Араб мамлекеттеринде адамдарды жазага тартканда кайсы затты көпчүлүк учурда колдонушкан? Ойлонобуз, байланышка чыгабыз. 59 20 70 сандарына. Дагы бир байланышка чыккан инсан бар экен. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен. Атыңыз ким болот? Дамира. Кай жактан байланышка чыгып жатасыз? Ысык-Көлдөн. Ысык-Көлдөн. Кайсы таблицаны ачасыз? 7-чи. 7-чи таблицаны ачып берип коюңуздар. 7-чи таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул сүрөттө эмне катылган? Таш. Таш. Сиздин жаныңызда сизди колдоп турган адамдарыңыз барбы? Жок, өзүм. Жоопту кайдан таптыңыз? Жөн эле сүрөттөн көрүп эле. Сүрөттөн көрүп таптыңыз. Баракелди. Экинчи жолу гана байланышка чыгып, биздин ушул жакшынакай KG Group компаниясынын шаймандарын утушка ээ болгон инсан бар экен. Сизди куттуктайбыз. Ар дайым биз менен бирге болуңуз, байланышка чыгып туруңуз. Биз да Дамир айымды куттуктайбыз. Сиздин ушундай жолдошуңузга ушу жакшы дрелди белек кылсаңыз болот жаңы жылга, же болбосо өзүңүздөр дагы ушундай үй тиричилик күндө ушундай жакшы нерселер болуп калат. Үйдө бир нерселерди бураш керек болот, катырыш керек болот. Ошол нерсе аябай керек болот. Сизди куттуктайбыз. Белегиңиз кут болсун. Ал эми азыр болсо, урматтуу достор, бардыгыңыздар капа болбоңуздар дейли. Эмки берүүлөрдө да сиздер менен чогуу оюндарды ойнотобуз. Ошондо да жакшы белектерди сиздер дагы утуп алсаңыздар болот. Ал эми сиздердин көңүлүңүздөрдө азыр ушу мода дүйнөсүндө плагиаттар деген ушундай материал бар. Сиздер менен чогуу көрөлү. Андан кийин студиядан көрүшөбүз.